Арбаңыздар. Ескерели институтунун барында рубрикабыздан биз бул жолу Ат Башы районундагы мурдагы пограничник, азыркы Казбек айылындагы оорукананын кызматкерлери менен тааныштырган турабыз. Тааныштырууну мен Нарымбек Өскөналиев алып барамын. Алдыңыздардағы сүрөттөгү алдыда отурган 4 доктур оңдон солду карай Базаркул Дүйшеналиев, Сапура Маматалиева, Эралы Оморов, Назира Калыкова. Үстүнкү катарда оңдон солду көздөй Марипа Ырчиева, Гүланда Абылова, Бытыкхан Эсенгелдиева, Какен Сарбагышева, Бүкөн Турдалиева, Зурабүбү Дыйханбаева, Рахия Айтхожоева, Нурбүбү Макешева, Гүлбайра Абдыкалыкова, Жумагүл Мамбетакунова, Турдукан Токтобаева, Жумабүбү Жумабекова, Толгонай Абдыкеримова, Турдубүбү Токтогулова. Эми алдыда отурган ошол дарыгерлерден оңдон солду көздөй Базаркул Дүйшеналиев ошол айылдын кулуну медициналык институтту 1979 жылы бүтүрүп келгенден тарта жолдошу жанында отурган Сапура Маматалиева экөө ошол Ат Башы районуна бөлүнүп, ошол жактан алгачкы кызматын өтөп башташкан. Биздин айылдагы ооруканада балдар доктору болуп иштеп турду экөөтөң. Кийин Базаркул Дүйшеналиев башкы дарыгердин орун басарына чейин жооптуу болуп көтөрүлүп, кийин райондун аркы башындагы Ак Муз айылына башкы дарыгер болуп дайындалып, көп жыл ошол жерде кызмат өтөдү. Андан кийин районго келип, Борбордук ооруканада башкы дарыгердин орун басары болуп иштеп туруп, кийин ден соолугуна байланыштуу чүйөрөнүнө келишип, мына ушул Аламидин районундагы Васильевка деген айылда узак жылдар бою башкы дарыгер болуп иштеп келатат. Жолдошу Сапура экөөтең ошол бүгүнкү күнү үй бүлөлүк медициналык борбордун белдүү докторлору. Базаркулдун артыкчылыгы ошол жүгүрүп жүрүп, ошол айылдага чоң оорукана салдырып, бүгүнкү күнү ошол оорукананы жетектеп келатат. Сапура өзү болсо түштүктүн кызы. Ушул жолдошу Базаркул Дүйшеналиев менен бирдикте колуна кол, бутуна бут болуп дегендей, ошол үзбөй эмгек жолун өз нугунда алып иштеп келаткан айымдардын бири. Эралы Оморовичти болсо мурун тааныштырганбыз. Ошол айылдык адам. Бул кишинин көзү бүгүнкү күнү өтүп кеткен. Узак жылдар бою ошол медициналык жайда, ошол айылдагы башкы дарыгер болуп, кадыр барк күтүп, жакшы дарыгер аталып жүрүп, кийин эс алууга чыгып, кайтып кетти. Бүгүнкү күнү мына бул ооруканага бул кишинин аты берилген. Андан кийинки Назира жеңебиз Калыкова, бул Шоңуров Төлөнбайкебиздин зайыбы. Бул киши дагы ошол дарыгер болуп иштеп туруп, кийин ден соолуктарына байланыштуу Төлөнбайке менен ушул Бишкекке келип туруп калышкан. Төлөнбайкенин дагы бүгүнкү күнү көзү өтүп кеткен. Үстүнкү катарда оңдон солду көздөй Марипа Ырчиева деп тааныштырдым. Ырчиева дегенибиз ошол Ырчиев Сепе деген
Кара Суудан келип иштеп аткан тиш докторубуздун зайыбы үчүн ошол Ырчиева деп бердим. Эгерде фамилиясы бөлөк болсо кечирим сураймын. Медайым болуп иштеп жүрүп, анан кайра өзлөрүнүн айылына кеткен. Андан кийин Гүланда Абылова, менин эжем, бир тууган эжем, окуу жайды бүтүп келип, медайым болуп, ошол көп жылдар бою айылда иштеп, кийин Бишкек шаарына келип, мына бүгүнкү күнгө чейин ошол Воронцовкадагы, Таштөө айылындагы республикалык калыбына келтирүү ооруканасында бир бөлүмдүн улук медайымы болуп иштеп келди. Азыркы күнгө чейин иштеп атат. Андан кийин Бытхан Эсенгелдиева, бул киши ошол техникалык кызматтарда иштеди. Оорукананын Акималы Байкебистин зайыбы. Андан кийин Каккен Сарбагышева, бул Өмүргазы Байкенин Абылгазиевдин зайыбы. Бул киши узак жылдар бою медайым болуп иштеп, эмгеги сиңип, бүгүнкү күнү ардактуу эс алууда. Андан кийин Бүкөн Турдалиева, бул киши дагы ошол техникалык кызматта иштеди. Ошол жерде көп жылдар бою башкы чарбанын башында жүргөн Алымкул Байкебистин зайыбы. Андан кийин Зуура Бүбү Дыйканбаева дедик. Бул кара көз апа көзү өтүп кетти. Бул киши да ошол техникалык кызматтарда болчу. Андан кийин Рахия Айткожоева дегеним, Айткожоев Жумакадыр Байкебистин зайыбы. Бул жеңебиз дагы медайым болуп көп жылдар бою иштеди ошол жерде. Кийин ден соолуктарына байланыштуу ушул Бишкек шаарына келип иштеп турушту. Жолдошу Байкебис, Жумакадыр Байкебистин көзү өтүп кетти бүгүнкү күнү. Андан кийинки Нурбүбү Макешева дедик. Бул ошол айылдын келини эле, Мамбетов Коноктун аялы. Бүгүнкү күнү булар бөлүнүп кетишкен. Бул дагы медайым болуп иштеп тургандардын бири. Гүлбайра Абдыкалыкова, Күкү деп коюшат. Бул Калманбетов Казыбек Байкебистин зайыбы. Бул киши өзү жерлиги Кызыл Туулук. Ушул жерге ошол техникалык кызматтарында узак жылдар бою иш алып барды. Андан кийин Жумагүл Мамбетахунова, бул дагы Жумагүл дагы ошол айылдын кызы. Мамбетахунов Үсен Акун атабыздын, а киши узак жылдар бою чарбада бухгалтер болуп, башкы бухгалтер болуп турган киши эле. Мына ошол кишинин кызы. Окуу жайды бүтүп келип эле айылыбызда медайым болуп иштеп, кийин ошол чүйөрөнүнө келип турмуш куруп, бүгүнкү күнү Бишкек шаарындагы белдүү оорукананын биринде медайым болуп иштеп атат. Андан кийин Турдукан Токтобаева, бул дагы медициналык окуу жайды бүтүп келип иштеп калган ошол жерде. Ошол айылдын кызы, ошол айылдын келини. Эсеналиев Өмүрбек Танаш деп коебуз. Мына ошол менин классташымдын колуктусу. Бул дагы азыр ардактуу эс алууда. Андан кийин Жумабүбү Жумабекова, муну Ырыс деп коюшат. Бул киши дагы ошол узак жылдар бою ошол
медициналык кызматкер болуп ошол жерде иштеп турган, эс алууда азыр. Андан кийин Толгонай Абдыкеримова, бул жеңебиз дагы эмгеги аябаганда эсенген, Далай Наристеге киндигене болгон, башкача айтканда Канышай жеңе экөө бул акушердик кызматтарда боюнда бар келиндерди боюнан бошотууда бул кишилердин эмгектери зор. Бүгүнкү күнү эс алууда. Турдуу Токтогулова жемебиз, бул киши да ошол жерде техникалык кызматта жүрдү. Айылда ошол Темиров Дакенбай кебиздин зайыбы болуп эсептелинет. Ушул эскерели институтунун барында деген рубрикабыздан мына ушул эмгеги сиңген адамдарды эскерүүнү туура көрдүк. Саламатта болуңуздар.